Мээримдүү, ырайымдуу Аллах аты менен, урматтуу кыргыз элим, баардык бактылар Аллах таала болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи вассалам болсун. Урматтуу мекендештер, бүгүн отуруп абдан кубандым. Мына биздин кыргыз эли абдан ынтымактуу, биримдиктүү элбиз. Мен мындан 1,5 ай мурун ушу Толкунай карындашыбызга тубаса 2 кол жоктугуна байланыштуу элге кайрылганбыз. Ошол жерге Толкунайга үй жок, уулу бар экен. Ушу Толкунайга таам салып берүү боюнча демилгесин көтөрүп, баякыл Аллахтын каалоосу менен тыйын чогулуп, жетиркеси алынып, андан кийин демөөрчүбүз пайда болуп, буюрса жакын күндөрү Толкунайга таам салып куруу ишин баштамак болдук. Андан кийин Толкунай менен баягы сүйлөшүп отуруп, Толкунай байке ушу коом жок, мен көп кыйналам, коомчулукка чыкканда, оокат кылганда деп айтып калды. Анан биз тигил Толкунайды тип кат жөнөттүк Стамбулга, Турцияга кат жөнөтсөк, Толкунайды алып келгиле, көрөлү деп калышты. Анан барып Толкунайды көргөзүүдө Толкунайга жанагыдай бионикалык колду салса болот экен деген жоопту угуп алып, анан баасы дагы кичине көргө ачык экен. Анан кандай болсо дагы бир Аллахтага таянып бир чогултуп көрөлү деп азыркы аракеттебиз. Кудайга шүгүр, мына сбор баштаганыбызга бир 1 жумага чукулдап калды. Жакшы буюрса бир 1 миллион сомго чукулдап калды акчабыз, Кудайым буюрса. Анан мен бүгүн отурсам, бүгүн бир тууганыбыз келиптир. Ушу Толкунайга ушул шекил $5,000 салым кошуп коеюн деп келип, Толкунайга $5,000 кошуп кетти буюрса. Отуруп абдан кубандым да, чындыгында биздин элибизге ушул шекилдей бир өзүм кубанып, элдин баягы мекенчилдигине, берешендигине абдан кубандым. Мындан көчөгөндө эле ошо өзүбүздүн республикада атактуу бир жигитибиз бар. Ал дагы өзүнүн атын атагысы келген жок, бирок бизге келип $1000 калтырып кетти. Жакшы, урматтуу мекендештер, буюрса биз ушул темпен кете берсек, Кыргызстаныбыз өндүгөт, өсөт буюрса. Баягы бизде пайгамбарыбыздын хадиси бар саллаллаху алейхи вассалам, алган колдон берген кол жакшыраак дейт. Кимде-ким садакка, зекет бере турган болсо, бул ошол жака Аллахтын берекеси сөзсүз түшөт дейт. Баягы чыгаша болбосо киреше болбойт дейт. Мына буюрса ошентип биз чыгашага турсак, Аллах таала биздин ишибизге берекесин, киресин берип турат, урматтуу мекендештер. Мына өткөндө биринчи Толкунайга таам салуу боюнча баштаган кезде биздин М-банкка Толкунайдын 90 000 сом түшкөндөр болду. 90 000 сом. Ким которгонун билбейбиз, белгисиз. 90 000 түшүп калды. Андан кийин 20 сом которгондор болду, 5 сом которгондор болду, 100 сом которгондор болду. Айтор ушинтип баардыгыбыз баягы колуна кандай бар болсо берип аттык деп ойлоп койдум да. Менчи мисалы акча аз тапкан кишилер аз которуп атты, көп тапкан киши жанагы 90 000 деп көп которуп атышты. Баягы Кудайым буйрса, эми Аллахтан дуа кылып турабыз баары Кудайдан. Толкунайга кол салдырууга тыйын чогулуп, Толкунайга кол салдырып келсе үмүттөнүз. Буюрса барыңызга чоң рахмат. Аллах таалам ыраазы болсун бизди колдогонуңуздарга. Ассаламу алейкум. Например, мурунку колундай чувствуете аласызбы? Сени немеден жаап аткандай неметсең дейт. Чоң капатсаң дейт. Бuna maşallah. Жат дейт машина. Şimdi açtım diğer. Эми балда